Президент Садыр Жапаровдун Россияга 20-21 февраль күндөрү болгон иш сапары аяктады. Мамлекет башчы Казань шаарына болгон иш сапардын алкагында Россиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Өлкө башчылары мамлекеттер ортосундагы кызматташтыктын жогорку динамикасын белгилешип, Кыргыз-Россия мамилелерин тереңдетүүгө эки тараптын умтулууларын ырасташты. Сапардын алкагында ошондой эле өлкө башчы Садыр Жапаров менен Татарстандын башчысы Рустам Миннихановдун жолугушуусу болду. Тараптар Кыргызстан менен Татарстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө байланышкан маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулап, өнөктөштүк мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө даярдыктарын билдиришкен. Мындан тышкары өлкө башчы келечек оюндары эл аралык мультиспорттук мелдешинин ачылыш аземине катышты. Бүгүн Кыргыз футбол союзунун президенти Камчыбек Ташиев Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович менен жолугушту. Кыргыз футбол союзунун басма сөз кызматынан билдиришкенде, жолугушуунун жүрүшүндө Камчыбек Ташиев менен Штефан Таркович улуттук курама команданын 2026-жылы өтчү дүйнө чемпионатынын квалификациялык оюндарына болгон даярдыгын талкуулашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Беш Сары ишканасынын негиздөөчүсү, парламенттин мурдагы депутаты салык төлөөдөн качуу жана алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Атайын кызматтын кабарлашынча, Камчыбек Жолдошбаев негиздеген Беш Сары компаниясы көп жылдардан бери кош бухгалтердик эсепке алуу иштерин жүргүзүп келгени аныкталган. УКМК мындан сырткары документтерде соода жайлары үчүн алынган пайда жасалма түрдө төмөндөтүлүп, салык органдарына жалган маалыматтарды берип келген деп билдирди. Учурда Жолдошбаев атайын кызматтын тергөө абагына учурда тергөө жүрүп жатат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жетекчилиги тарабынан мамлекеттик сатып алуулар аркылуу акча каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу схемасы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында өстүбүздөгү жылдын 21 февралында эмгек министринин орун басары Улан Чаначев кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. УКМК Бишкектеги улуттук госпиталдын кызматкерлерине кол көтөрүү деген шек менен аял кармалып, тергөө абагына киргизилгенин билдирди. Ага карата кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси боюнча иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө ушул жылдын 19 февралында медайым оор абалдагы бейтапты таңуу процедурасын жүргүзүү үчүн жарандан палатадан чыгып кетүүнү суранган. Бирок акыркы эскертүүгө карабастан ал жаран терс мамиле жасап, кош бойлуу айымды себепсиз сабаганы аныкталган. Улуттук госпиталдын медайымы боюнан козголуп, ооруканага жаткырылган. Энергетика министри Таалайбек Ибраевдин кытайлык компаниянын башкы директору менен жолугушуусу өткөрүлдү. Бул тууралуу мекемеден кабарлады. Маалыматка ылайык, эки тараптуу жолугушуунун алкагында энергетика министрлиги менен Кытай компаниясынын ортосунда шамал жана күн электр станцияларын куруу боюнча өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документке энергетика министри Таалайбек Ибраев жана кытайлык компаниянын башкы директору Цай Чжифан кол койду. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры март айындагы репертуарын жарыялады. Жаздын алгачкы жайында Бишкектен тургундары жана коноктору үчүн ар кайсы күндөрү 6 спектакль тартууланат. Спектакльдердин баары 18:30 башталат. 7 март күнү Шаров, Башбеков, Темир аял, 12 март Жалил Садыков, Төлгө, 20-21-22 март Жалил Сыдыков, Эртөштүк, 26 март Флорид Буляков, Бакбергендин Балпайган бактысы драмасы коюлат.